Президент Садыр Жапаров Дубай шаарында өткөрүлүп жаткан дүйнөлүк өкмөттөр саммитинин алкагында Абу-Даби өнүктүрүү фондунун башкы директору Мухаммед Саиф Аль-Сувейди менен жолугушту. Анда инфраструктуралык, инвестициялык жана социалдык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну мындан ары тереңдетүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Кыргызстан менен Абу-Даби өнүктүрүү фондунун ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн ыраттуулугун канааттануу менен белгилеп, эки өлкө президенттеринин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча түзүлгөн биргелешкен холдинг компаниясы каржылаган долбоорлорду тез арада ишке киргизүүгө кызыктар экендигин билдирди. Өз кезегинде Мухаммед Саиф Аль-Сувейди фонддун ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык айтып, белгиленген пландарга жетүү үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоо ниетин билдирди жана Кыргызстан менен өз ара пайдалуу кызматташуунун потенциалы жетишилген макулдашуулардан алда канча жогорулаганын кошумчалады. Аягында президент Садыр Жапаров өткөрүлгөн жолугушууларга канааттанганын билдирип, өз ара кызыкчылык туудурган маселелер боюнча эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүнү сунуштады.